СССР убагынан бери Кыргызстанда сугат жерлер турак жай курууга берилип кетип бир канча азайган. 1980-жылы өлкөнүн калкы 3,6 миллион адамды түзсө, 2023-жылга карата 7,3 миллионго чейин көбөйгөн. Ошол эле учурда сугат жерлер 1986-жылы 1,2 миллион гектардан 2017-жылы 0,74 миллион гектарга кыскарган. Бул мезгил менен азык-түлүктүн жетишсиздигин жана баанын өсүшүн алып келүүдө. Тоолуу жерлерди өздөштүрүү жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, тамак аш, турак жай жана иш менен камсыз кылуу маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берет. 2022-жылы Баткен облусунун Өзбекстан менен чектешкен Кадамжай шаарында Алга Кадам инновациялык долбоорунун ирригациялык каналынын курулушу башталган. Алга Кадам сугат каналы секундасына 3 кубометр, жалпы узундугу 25,4 километр, анын ичинде 6,3 километр тоннелдер Ак суу дарыясынан суу алып, 4200 гектар жерди сугарат. Долбоордун жалпы сметалык баасы 2,97 миллиард сомду түзүп, анын 50% элдин салымы, 50% мамлекеттин бюджетинен каржыланат. Долбоордо 2 БСРдин курулуусу каралган. Биринчиси 15 миллион кубометр, экинчиси 3 миллион кубометр. Курулуш жийделик туристтик айылын айланып өтүүчү Катран тоо кыркалары аркылуу өткөн. Узундугу 1961 метр болгон биринчи премьер тоннелден башталат. Андан кийин канал Сары Тала капчыгайынан баштап узундугу 2737 метр болгон экинчи президент тоннели, бийик тоолуу Акташ кырка тоосу Бекем тоо тектеринен улам эң узун жана өтүүгө өтө татаал болгон жер астынан өтөт. Узундугу 1633 метр болгон 3-чү Советник тоннели Кайзерабад аймагынан башталып Акшар аймагында аяктайт. Андан кийин узундугу 19 километр болгон ачык канал башталат. Ошондой эле суу ташкынынан коргой турган жана сугат үчүн колдонулган жаан-чачындарды чогултуу үчүн суу топтоочу дамбалар курулат. Бул каналдын суусу барган сайын кубаттуулугу 300-500 куб болгон жергиликтүү резервуарларды ирети менен толтуруп, бардык сугат жерлерин электрондук жана алыстан башкарылуучу түтүк жана тамчылатып сугаруу аркылуу сугат суусу менен камсыздоочу системасы курулат. Бул долбоордун Кадамжай районунун жана бүтүндөй Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң таасирин тийгизип, 7600 үй бүлөнүн отурукташуусуна, мөмө жемиш бактарын ачууга, соода сатыкка, өндүрүштүк бизнеске, дыйканчылыкка жана мал чарбасын жүргүзүүгө шарт түзүп, экономикалык абалды, экологияны жакшыртат. Климаттык шарты боюнча Кадамжай алчанын, малинанын, анардын жана жүзүмдүн сапаттуу сортторун өстүрүүгө ыңгайлуу. Бул долбоор өнөр жай инвестициясы үчүн жагымдуу болот. Ал экономикалык өнүгүүнү кыйла тездетип, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жардам берет. Ошондой эле бир нече заманбап конуштарды куруу пландалууда. Бул Алга Кадамды инженердик долбоор гана эмес, Кыргызстандын жашоо сапатын жана экологиялык бакубаттуулугун жогорулатууга реалдуу кадам болот.